кайсы материалдарды каяктан алып келип атат текшергиле. Могулдун баарын башка жакка апарып туруп койгула. Бүгүн 23 июлда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадта администрациянын жаңы имаратынын курулушунан кабар алды. Анда курулушту сапаттуу жана тез бүткөрүүнү, жаңы имараттын айланасын иретке келтирүү боюнча тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Сапатын карагыла. Могул эптеп эле көз боемочулук кылып тапшырып коюп, анан кийин эптеп ушу бүттү деген болбойт бул жердечи. Сапатын карагыла. Элдер келет, элдер жүрөт. Бул жерде постоянно ар дайым эл болот. Макулбу? Ошондо сапатын карагыла. Сапаты жок курулуш вообще кылдырбагыла. Сиз мына ГАСКнын башчысы экенсиз, туурабы? Ошону жакшылап караңыз. Эгерде сапаты жок курулуш курсаңар, анда уже мыйзамда да жооп бересиз. Биз муну азыр курулуп бүткөндөн кийин дагы текшеребиз. Канек Молдович, себестоимость текшергиле. Макулбу? Кайсы материалдарды каяктан алып келип атат текшергиле. Ошо материалдардын сапатын текшергиле, то есть строй материалдарды. Ошого карап туруп, чтобы бардыгы мамлекет кызыкчылыгына болуш керек да. Башка маселе болбойт. Бир гана мамлекет кызыкчылыгына болуш керек. Бул эми 100 жылдар калат. Бизден кийин 100 жылдарга тарых болот. Бул жерде билесиңерби? Түрмөкана болгон. Союз маалында бул жерде мына 50 жыл түрмөкана болуп турган жер. Ушул кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин канча болду? 35 жыл, 34 жылдык болот бу эле. 35 жылдан бери мамлекеттин башына кимдер келсе, кайсы президент келсе, баары айтышат болду. Ушул жерде түрмөкананы жылдырабыз, түрмөкананы жылдырабыз, түрмөкананы жылдырабыз деп. Салабыз деп просто жылдырасыз. Жөн эле түрмөкананы жылдырабыз деп айтышкан. Бирок эч ким андайга бара алган жок. Ошо Садан Кожоевичтин бизге алдыбызга койгон тапшырмасы ушул болгон. Келгенде эле тапшырма койгон. Түрмөкананы жылдырып, ордуна бир жакшы бир мамлекеттик ишкана курайлы депчи. Мына ошол президент тапшырмасы аткарылуунун негизинде болду. Президентибиз муну өтө өзү келип азыр стройканы карабаганы менен өтө постоянно менен сурап турат. Кечинде дагы сурады. Эмне болуп атат деген жер? Кандай болуп атат? Качествосу кандай болуп атат? Сапатын карагыла деп постоянно сурап турат. Ошондуктан бул жер мамлекеттик көзөмөлүндө турган жер. Өтө катуу карагыла. 15-инен кеч калбасын. 15-инде контрольный проверка болот. Уже там дальше уже эме болбойт. 15-инен кийин уже подготовка проведения болот. Стройка деген токтош керек. Стройка. Жалал-Абадта жаңы филармония салынат. Ага 2 гектардан ашык жер ажыратылып, курулушту баштоого даярдыктар жүрүүдө. Ал эми УКМК төрагасы филармониянын жанына жаңы музей салууга жер бөлүп берүү тапшырмасын койду. Мына ол ак машина туратпы? Ушул жерден ылдый жагы да, Жок, Кембридждин забору бар. Кембридж забору, мына заборлордо ошо кетет. Ушунун баардыгы филармония болот. Ленинага чейин. Чекесине музей салып койсок, ошол чекесине могул тарапкачы музей салып койсок болобу? Музей эмнени музей? Шаардын музейи, областтын музейи, кыргыз элинин музейи. Бизде музейибиз проблема да, 2 эле комнатада туруп бизде да. Баягы музей. Все. Аны Музейден башка адам болбойт. Филармониядан башка да еще кичүү. жок, музей салган жакшы. Музей керек. Музей салып, музейди сонун кылып бир 2 этаж, 3 этаж музейди кылып, сону накыбетте болобуз деп. 1 этаж музейди кылып. Деловой центр окуп. Красивый кылып, анан кийин баягы буяк коноктор келет, башкалар кетип, Жалал-Абад эмне деген ошо музейди таанышат да. Жумалиев здание ордуна бар. Ошол жерге салсаңар болот музейди. Бул жерде вообще канча гектар? 230 сотыгы музейге берсеңер, 30 сотык музейге бөлүп берсеңер, да? 2 гектарына филармонияны куруп, парктарды куруп, стоянкалары менен мощный болот. Жалал-Абадтагы бардык базарлар, автоунаа оңдоочу жана тейлөөчү жайлар шаар сыртына чыгарылат. Ал эми Түмөнбай Байзаков проспектиси кеңейтилип, шаар ичи толугу менен иретке келтирилет. Шаардын территориясынан мен айттым эле. Жакынкы маалдарда эч кимге эч нерсе бербейм, туурабы? Камап коём дегендер, магазин коём дегендер бардыгы. Азыр шаарды перестроить этебиз. Мына мондой чоң-чоң үйлөрдүн астында биринчи этаждары болуп атат. Ошолдон алсын, ошолду бергиле. Ошол жерлерде аккуратный магазин кылсын, аккуратный столовый кылсын, аккуратный ресторан кылсын, туурабы? Айрыкча мына Ленин көчөсүн, башына аягына чейин азыр баарын жылдырабыз. Акырын мону бүтүп алайлы. Мону бүтөйлү, тияк бияктарды бүтүп алайлы кичине. Анан кийин бул жакка киришебиз. Макулбу? Шаар таптакыр өзгөрөт.
мына бак дарактарды эhtiyat кылгыла. Андан кийин Атайын кызматтын башчысы Жеңиш паркындагы курулуш иштеринен кабар алды. Сейилбакты эл эс ала тургандай жайлуу, коопсуз кылып салууну жана сапатына көңүл бурууну эскертти. Аны менен катар парктагы согуш окуяларынын жана тарыхый инсандардын эстелиги үчүн өзүнчө жай уюштурууну тапшырды. Парк деген современный болуш керек да. Ушул жерге киргенде адамдын көңүлү көтөрүлө турган болуш керек. Макулбу? Так. Жалпы аякта 6 гектар. Так. 30га жакын ишкерлер алектейт. Бардыгын чагып, тептереси бошоп берип, ишкерлер менен биз. Так, бул жерде баягы эменди алыпсыңар, футбол центрде калды. Анда калды. Азыр ушул 6 гектар жердин баары сизге карап калдыбы? Баары сизге кандай юридический эме кылдыңар? Биз гыч Келишимди. ГЧП кылдыңар. Канча жылга? 35 жыл. 35 жылга бердиңер. 35 жыл ушул паркты сиз карашыңыз керек да. Эми 35 жылда да Кудай буйруса кимибиз бар, кимибиз жокпуз, бирок бүгүнкү күндө парк жаркырап иштеш керек. Шашпаңыз. Мен карап атам 31-ден шашып атасыз. 31-ден шашпа. 31-ден чабускасыз үлгүрбөйсүз. Ооба, үлгүрбөйсүз. Ага шашпа. Эми ушу октябрларга барып ачсаңыз деле. Октябрларга барып ачсаңыз, же октябрга капса үлгүрбөй калсаңыз, анда жазда ачат. Үлгүрөсүзбү? Ооба. Могулдун баарын башка жака апарып туруп койгон. Бир аллея кылып койгон. Немеге болсочу, российский. Ошо жерге апарып койгон. Канча? Ушул жерге апарып койгон. Бул жер эми паркта, бул жер демала турган жер. Бул жер баягы эстелик коюла турган жерлер эмес. Ачык эле айтыш керек да. Бирок мына биздин тарыхыбызды төбөлөп таштабаш үчүн алып барып башка паркка жакшыраак кылып койгон. Ошо российский парктын бир бурчун бөлгүлөө дагы ошол жерге жакшыраак туруп, мында ушундай аллея кылып туруп, ушуларды коюп койгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык жарандар мекенге келип ишкердик баштаса бийлик тарабынан колдоого алынарын айтты. Ошондой эле өлкө аймагындагы жана анын ичинде Жалал Абадтагы курулуштар президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин баса белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.